Бүгүн 18 апрель күнгө шейшемби. Талас облусунан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургонбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Бакай Ата районунда жазгы сугат иштери жанданды. Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам, кароо сынагы өттү. Балдарды китеп окууга кызыктыруу аракеттери. Алгач расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү билим берүү тармагындагы актуалдуу маселелер боюнча жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө билим берүү тармагын реформалоонун, анын ичинде мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн негизги багыттары талкууланды. Акылбек Жапаров коомдо нааразылык жараткан Борбор калаадагы номер 1 интернат гимназияда болуп өткөн окуяларды катуу сынга алып, мектеп окуучуларын чыр-чатактарга тартууга жана колдонууга жол берилбестигин белгиледи. Жыйынга Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров жана президенттик администрациянын кызматкерлери катышты. Жыйындын соңунда Акылбек Жапаров бир катар тапшырмаларды берди. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов бүгүн 18 апрелде Улуу Ата мекендик согуштун ардагери, акын жана жазуучу Асек Урманбетовдун үйүнө барды. Жеңиш күнүнүн алдында Сүйүнбек Касманбетов президент Садыр Жапаровдун атынан уникалдуу маарекеге туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата жылуу куттуктоо сөздөрүн окуп берди. Куттуктоодо мамлекет башчысы Асек Урманбетовго турмуштагы эрдиги, бекемдиги жана жеңишке карай кажыбас эрки үчүн ыраазычылык билдирип, чың ден соолук каалады. Баарлашуунун жүрүшүндө мамлекет катчы Сүйүнбек Касманбетов Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери эрдиктин, кайраттуулуктун жана берилгендиктин, чыныгы мекенчилдиктин жана мекенге болгон сүйүүнүн үлгүсү экенин белгиледи. Өз кезегинде Асек Урманбетов мамлекет башчынын көңүл буруусу жүрөгүн жылытканын баса белгилеп, куттуктоолор жана каалоо тилектери үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ардагер накыл сөзүн айтып, батасын берип, Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн ийгиликтерди, жетишкендиктерди да каалап өттү. Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркынын эмгек жааматы Ара Бийик өзөнүнө 100 түп ийне жалбырактуу тал теректин көчөттөрүн отургузушту. Жаратылыш паркында тал теректин көчөттөрүн өстүрүшөт. Аталган паркка караган 61.770 гектар жер бар. Анда жапайы жаныбарлар менен өсүмдүктөр өзгөчө коргоого алынган. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында аймактарда көрктөндүрүү аракеттери жүрүп жатат. Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркы Ара Бийик өзөнүнө ийне жалбырактуу карагайлардын жаш көчөттөрүн олтургузушту. Алар аталган парктын питомнигинде өстүрүлгөн. Ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуунун себеби тоолордун көркүн келтирүү, экосистемасын жакшыртуу максатында иш жүрүп атат. Биздин дагы ошо мынакей улуттук Кара Буура мамлекеттик улуттук жаратылыш паркынын кызматкерлери бирдикте Кыргыз Республикасында болуп аткан Жашыл Мурас коомун дагы өнүктүрүп, мындан дагы улантууга иш аракеттерди кылышып атат. Экологияны коргоо, жаратылышты коргоо баарыбыздын атуулдук парзыбыз. Биз ошол милдеттерди аткарууга дайыма аракет кылабыз. Көчөт олтургузуу аракеттери Кызыл Бел участогунда да жүргүзүлгөн. Аташ чапкан участогунда 800 даана чыншайн карагайынын көчөттөрү өстүрүлүп, отургузууга даярдалган. Мындан сырткары паркта ийне жалбырактуу карагайлардын жана башка тал теректердин көчөттөрү өстүрүлүп жатат. Биздин жаратылыш паркта эң башкысы эндемик жаныбарлардан ак элбирс дегенсек болот. Аркар кулжалар байырлайт. Өсүмдүктөрдөн тюльпан бар, Грегия тюльпаны. Былтыр да келип, чет мамлекеттен келип изилдешип ошо тюльпандан эндемик катарына киргизип кетишти Кыргызстан. Браконьерликке жана
ача туяктуу жаныбарлардын миграциясы боюнча дагы иш алып барып, фото капкандарды коюп, азыр ошол боюнча иш алып баратабыз. Ара бийик өзөнүнө олтургузулган көчөттөрдүн өнүп кетүүсүнө парк жамааты тарабынан көзөмөл болуп кам көрүлөт. Үч жерде питомник бар. Ар жерде алма, сосна, туя, можжевельник, 3000дей елкабыз бар, алмабыз бар, терек 20 000дей бар, бирючина бар, шылып керектүү нерселер бар өскө. Өз өндүрүп, өз бияка тиккенге. Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркы 2006 жылы корук болуп түзүлгөн. 2012 жылдан баштап мамлекеттик жаратылыш паркы макамын алган. Рахат Бишелиева, Мелис Элибесов, Кара Буура району. Бакай Ата районунда жазгы сугат иштери жанданды. 26 марттан баштап дыйкандарга суу бериле баштады. Алгач жергиликтүү тургундар көп жылдык чөптөрүн жана бак тарактарын суугарышууда. Сөз кабарчыбызда. Бул Көлтүкөк каналы узундугу 9 чакырымды түзгөн каналдан 3600 гектар жер аянты сугарылат. Өткөн жылы Талас облустук өнүктүрүү фондунан каражат каралып, бул каналдын 500 метр аралыгы бетондолгон. Быйыл сугат иштери соңуна чыккандан кийин дагы 400 метр аралыгы бетондолуп, сугат суусу жеткиликтүү болот. 26 марттан баштап суу бере баштаганбыз. Азыр Күмүштаг өзөнүндө болгону 1 куб суу бар. Анын азыр 300 литри ушул биз турган Көлтүкөк каналына келип атат. Анын ичинен Боотерек аймагына 40 гектар алма бакка берилип атат. Азыр ушул Боотерек айыл өкмөтүнө 3 күн Ора айыл өкмөтүнө берилди. Наматбек айылына дагы водоворот менен берилип атат. Калган суу азыр 300 литр бул жакка келип атат. Ушул алма бакка 40 гектар алма сугарылып атат ушусу менен. Көлтүкөк каналы аркылуу 26 марттан баштап дыйкандарга алгачкы суу берилди. Жергиликтүү жашоочулар көп жылдык чөптөрүн жана бак аянттарын сугарышууда. Суунун келиши быйыл жылдагыга салыштырмалуу мол экендигин мында иштегендер билдирет. Бир гана маселе ар бир дыйкан суу алган каналдарын өздөрү жазгы сугатка даярдоосу маанилүү. Жазгы талаа жумуштарды февраль айында баштаганбыз. Баягы лоток деп коет, лотоктордун чөгүп кеткен жерлерин көтөрүп, рестен Оостон экскаватор алып келип, астын тазалап көтөрүп, бетонный жумуштарын өткөрдүк. Андан тышкары выкорчевание деп коет, баягы лотоктун жээгине бактарак өзүп, тамыры лотокту кызып сындырган жерлер бар. Алардын баардыгын кезип алып салып. Жылдан жылга Бакай Ата районунда бак аянттары кеңейүүдө. Анын башкы себеби жылына төө бурчак айдалган жерден мол чум ала албаган дыйкандар мөмө бактарын тигишүүдө. Алма бактары сууну көп талап кылганы менен мол чум берип кирешелүү. Февралдын 20-лардан баштап сугар баштайбыз. Быйыл марттын 26-ларында суу келди. Ошол убактан баштап сугарып атабыз. Азыркы учурда күн суук байланыштуу суу азыраак болуп атты, бирок азыр жакшы. Суу көбөйүп калды. 10-15 күн болуп калды суу келгенине. Ошон бери сугарып атабыз буюрса. Алма негизи сууну көп талап кылат. Бул өзү сууда. Азыр быйыл эми погода кандай болот, суу кандай болот билбейм, бирок былтыр 2-3 сууга чейин жакшы болду. Кийинки суу сал тартыш болду. Ошон үчүн алмабыз өтө чоң болбой калды. Бакай Ата райондук суу чарба башкарманын маалыматында Көлтүкөк каналы аркылуу сугарылган үлүш жерлердин басымдуусуна суу өз учурунда жеткирилет. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Бакай Ата району. 2023 жылдын 1-кварталында мамлекеттик бюджетке салыктык эмес кирешелердин иш жүзүндө түшүүсү 12,1 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык план 172,9%га ашыгы менен аткарылды. Бюджеттин кирешелери кошумча киреше булактарын издөөнүн, ошондой эле мамлекеттин пайдасына болгон коррупциялык иштерди аныктоонун эсебинен көбөйдү. Эскерте кетсек, 2022 жылы салыктык эмес кирешелерден мамлекетке 6 миллиард сом түшкөн.
Бүгін 18 апрелде Бишкекте курулуш, энергетика, атайын техника, коопсуздук эл аралык конгресс көргөзмө форуму старт алды. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин басма сөз кызматы билдиришти. Иш-чарага Европа жана Түштүк Азия сыяктуу 11 өлкөдөн 60 компаниянын өкүлдөрү катышууда. Инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басары Нурадил Баясов көргөзмөнүн расмий бөлүгүн ачып жатып, Кыргызстанда ишкердик жүргүзүү үчүн либералдуу шарттар түзүлгөнүн айтты. Курулуш тармагы ички дүң продукциянын 9,6%-ын түзөт. Жылдан жылга министрлер кабинети экономикалык жана ишкердик чөйрөнү жакшыртууда. Ал ушундай масштабтуу, универсалдуу жана жеке көргөзмөлөрдү өткөрүүгө мүмкүндүк берет, деди Баясов. Форум 20 апрелге чейин созулат. Акыркы мезгилдерде тилекке каршы коомчулуктун тынчын алган зордук зомбулук күч алууда. Бирок болгондон кийин маселе көтөрбөй, алдын алуу натыйжалуу. Бул багытта Акчи, Шекер жана Көксай айыл өкмөттөрүндө үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча жыйындар өткөрүлдү. Аймактагы иш-чара тууралуу кененирээк кийинки материалда. Көпчүлүк учурда үй бүлөдөгү ынтымактын ыдырашы, ата-эне менен баланын ортосундагы байланыштын солгундашы зомбулуктун себептеринен болууда. Зордук зомбулуктун кесепети айрым учурда адам өлүмү менен коштолууда. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун санын азайтып, алдын алуу максатында Кара Бура районунун Акчи, Шекер, Көксай айыл өкмөттөрүндө жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушууга айыл тургундары, мугалимдер, окуучулар, мамлекеттик органдардын кызматкерлери катышты. Аймактарда зомбулукту алдын алуу үчүн атайын жергиликтүү комитеттер түзүлгөн. Азыркы заманда зомбулук күчөп атат. Ошону зордук зомбулукту, үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу иштери боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу жана үй бүлөнү сактоо боюнча мыйзам негизинде биз Аялзат уюмунун коомдук уюму менен иштеп келатабыз. Социалдык заказдын негизинде жергиликтүү комитеттер Акчи айыл өкмөтүндө түзүлгөн, курамы 9 адамдан турат. Өспүрүмдөргө туура тарбия берип калыптандырууда ата-энелердин ролу чоң. Өткөрүлгөн иш-чарада бул маселе ар тараптан каралды. Ата-эне катары Алина Байгонушева бул өңүттөгү иш-чараны колдоп, улантуу керектигин билдирди. Мен ошо учурдан пайдаланып, жалпы ата-энелерди ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу, ата-эне менен балдардын ортосундагы мамилени, үй бүлөдөгү ата-эне бири-биринин ортосундагы мамилени алдын алуу максатында ушундай иш-чаралар көп уюштурулуп турса, ушундай окууларга көп катышсак, айрыкча үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу максатында биз ата-энелерди окутсак, анда балдар келечектен моунун балдары ошондой тарбияда чоңоет эле деген чоң үмүтүм бар да. Иш-чараны уюштурган жергиликтүү комитеттин мүчөлөрү буга чейин үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу багытында окуутуулардан өткөн. Андан алган маалыматтарды жайылтып, мындай иштерди уюштуруп, аймактарда зомбулукту алдын алууга аракет көрүшүүдө. Бүгүнкү күндө бардык Талас областында жерлерде үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча комитеттердин ишмердүүлүгү жүрүп жатат. Бул иш-чара эмнеге багытталган? Бул иш-чара ата-энелерге багытталган. Бул иш-чара биздин үй бүлөгө багытталган, биздин жашоочуларга, ошондой эле үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрү ушул иш-чараларга келип, бүгүнкү күндө көп болуп отурат. Ар бир айыл өкмөт башчылары бүгүнкү күндө ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу комитеттерине акчалай жардам көрсөтүп, ушундай жакшы иш-чараларды өткөргөнгө бүгүнкү күндө көмөк көрсөтүшүп жатышат. Үй бүлөдө болгон зомбулуктан көбүнчө энелер менен жашы жетелек балдар запкы тартып келет. Андыктан биргелешип токтотуу үчүн коомдогу ар бир жарандын зордук зомбулукка каршы туруусу маанилүү. Бактыгүл Дүйшөнова, Калмурат Мейманбеков, Кара Бура району. Балдарды китеп окууга көндүрүүнү кенже курактан баштоо зарыл. Мындай максатта Талас облусундагы мектеп китепканачылары май айылындагы Бейшеналы Узенов атындагы орто мектепте жолугушту. Семинарда китепканачылар окуучуларды китеп окууга тартууда өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү. Иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз баяндайт.
Келгиле онлайн окуйбуз деп атайын буш чыгаргам дагы аудио китептердин QR коддорун чыгарып коем. Жылдыз Осмоналиева май айылындагы Бейшаналы Узенов атындагы орто мектебинин китепканачысы. Окуучуларды китеп окууга кызыктыруу үчүн электрондук китептердин тизмегин түзүп койгон. Каалоочулар атайын интернет даректерге кирип, же болбосо QR код аркылуу каалаган китептерин окуй алат. Ар кандай маалымат булактардын көптүгү, техниканын өнүккөндүгү, окуучулар башкача айтканда телефонго өтө кызыгып кетишти да. Ошол себептен окуучуларды кызыктыруу бүгүнкү күндөгү китепканачылардын эң биринчи маселелеринин бири болуп саналат деп ойлойм. Кырдаалдан чыгыш үчүн окурмандарга жазуучулардын, акындардын образдарына кызыктыруу, ар кандай конкурстарды, кызыктуу конкурстарды өткөрүп келем да. Облус аймагынан келген китепканачылар Бейшаналы Узенов атындагы орто мектебинин китепканасы менен таанышты. Андан соң китеп жандүнү азыгы, китеп билим булагы, билим өнөр чырагы, балдарды китеп окууга кантип кызыктырабыз деген темаларда семинардык сабакка күбө болушту. Бүгүнкү тегерек отурумдун темасын китеп окуу кең дүйнөгө жол ачат деп коюуну туура көрдүм. Сабакта ата-энелер менен балдардын ортосундагы байланышка басым жасалган, окуучу менен ата-эне чогуу тапшырма аткарып, активдүү катышкан топко сыйлык ыйгарылды. Мындай жолугушуулар китепканачылар үчүн тажрыйба алмашуу аркылуу жаңы нерселерге үйрөнүүгө түрткү болот. Эң башкысы дагы окуучуларга окуй турган читательский зал бар экен. Мага ошол жер жакты. Анткени биздики дагы ушундай бул жерде 156 окуучу дейби, бизде 147 окуучу. Бизде эле кичинекей читательский зал кылсак болчу да экен. Мен өзүм алып кетчү нерсем ушул болду да. 2 саат балдар менен иштешемин кечинде. Сабак бүткөндөн кийин аларга мен сөзсүз түрдө тапшырма беремин. Китеп боюнча көп нерселерди үйрөнүшөт. Ошол боюнча конкурстар өткөзөмүн. Балдарга кызыктыруучу белектер менен балдар китеп окууга аябай кызыгышат азыркы учурда. Мектеп китепканачыларынын тажрыйба алмашуусун облустук билим берүү борбору да колдойт. Китепкана иштери көмүскөдө калбай, пикир алмашуу аркылуу жаңы кадамдарды жасоого шарт түзүлөт. Билим башаты болгондой эле китепканачыларды дагы тажрыйба алмашуу максатында китепканачылар арасында дагы атайын облустук семинар уюштурдук. 35ке жакын китепканачылар келди. Талас облус боюнча окуучуларды китепке кантип тартуу керек, ошондой эле иш кагаздары боюнча тажрыйба алмашат. Китепканачылардын тажрыйба алмашуу семинары 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата уюштурулду. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Манас району. Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам. Аймактар аралык 7-чи өр сүрөт элдик аспаптар сынагы Таласта өттү. 7 жаштан 17 жашка чейинки курактагы балдар арасындагы сынак Баткен жергесинен башталып Талас облусунан жыйынтыкталды. Сынактын шарты боюнча катышуучулар өз өнөрлөрүн калыстарга тартуулап, жыйынтыгында мыкты таланттуу окуучулар республикалык сынакка жолдомо алат. Сөз кабарчыбызда. Раяна 3 жылдан бери Талас райондук балдарга билим берүү борборунда тарбияланып келет. Чимирле бийлеген таланттуу окуучу жакын карадан бери башына катарынан тизилген чыныйларды коюп, өз өнөрүн тартуулайт. Келечектен көп үмүттөндүргөн Раяна бул күнкү сынактан алдыңкы орунду багындырып, республикалык сынакка өз өнөрүн көргөзөм деп максат кылат. Каарманыбызды ар тараптан ата-энеси колдоп турат. Көп конкурстарга катышкам. Узбекский менен комусуну бийлеп 2-чи месте алганбыз. Бардык группабыз менен катышканбыз. Пиананы башыма жакында эле коюп бийлегем. Эжекем айткан, сен уйгурский бийлей аласыңбы, пиано менен бийлейсиңби десе, мен ооба деген. Башында коркком түшүп кетеби пианам деп. Аягында коркпой баштадым конкурстардан. Бийлегенде коркпойм. Эжекем айткан, суу куйсаң сон болуп, ар кайсы страналарга барасың, Казакстанга барасың, Бишкекке барасың, Скөлгө барасың дегенден макул деп суу менен бийлегем. 5 жашынан баштап биге катышат, 3 жыл болду. Азыр 8 жашта. Эжеси Сезим Талабековна ушундай конкурстарга катышып келет айма. Азыр дагы катышып атат. Биз аябай толкунданам. Мага караганда бекем эме да. Анын эжеси дагы ошого ишенип эметип аткан. Ошо ушундай шыгы бар үчүн ишенип атат да.
Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам кароосунагы 7 жылдан бери уюштурулуп келет. Сахнага чыккан ар бир окуучунун талантын атайын борбор калаадан келген калыстар баалашты. Эң негизги чоң биринчи максаты бул ушул элдин ичинен чыккан, кесипкөй даярдык көрбөгөн ошол элден чыккан балдарды, таланттуу балдарды тандап алуу. Экинчи максаты болсо ошол балдарга кесипке багыт берүү. Ошол өнөр аркылуу, талант аркылуу балдар өзүнүн ордун табыш керек келечекте. Биздин максатыбыз бир ошол. Талас областынын ар бир райондогу балдарга билим берүү борборунун жетекчилери өздөрү тарбиялаган окуучуларын бул сынакка алып келген. 2017 жылдан бери бул сынак бүгүнкү күндө күчүнө кирип калды, аябай. Ошол 7 жылдан бери биз аябай катышып келебиз. Мен бүгүнкү ошол 7-чи чакырылышына дагы жалпы Талас райондук балдарга билим берүү борборунан 26 окуучу алып келдим. 6 окуучу сүрөттөн келди. Быйыл ушул мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу сынактын бир өзгөчөлүгү сүрөт сынагы кошулду. Андан кийин ырчыларды, комузчуларды, бийчилерди алып келдик, 20 окуучу. Буга чейинки 6 чакырылышта өткөн мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу сынактын дайыма областтан биринчи баш байгени жеңип, республикада дагы дайыма бийден, ырдан баш байге жана биринчи орунду алып келгенбиз. Анан бүгүн дагы ушул балдарыбыз Кудай буйруса жакшы даярдыкта келди. Таланттуу балдардын өнөрүн калыс баалап, айрым кемчиликтерин белгилеген калыстар тобунун билдирүүсүндө сынактын талабы таланттуу балдарды эл арасынан сууруп чыгуу болуп саналат. Ар бир баланы угуп атканда да сынакты мугалимдерине отуруп болгон ошо кемчиликтерин, мугалимдердин кемчиликтерин, балдардын кемчиликтерин баарын ушул сынактын учурунда айтып аттык. Себеби айтпасак бул болбойт. 7ден 11 жаштан, анан 12-14, анан 15-17. Былтыр ошо 3 номинациядан барган. Быйыл ошол бир эле номинациядан барып калат окшойт. Ошо менин оюмча бир ортоңку эмеден 12-14 жаштагыдан жаман эмес жалпы. Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам кароосунагынын 7-чи айланпасы март айында Баткен жергесинде башталып, бүгүн Талас облусунан жыйынтыкталууда. Аймактардан тандалган таланттуу балдар эми май айында республикалык кароосунакка катышат. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.